Бизге бак-дарактар эмнеге керек? Бир күнү кичинекей Али апасынан: "Апа, бизге бак-дарактар эмнеге керек?" деп сурады. "Кымбаттуум, дарактар биздин жашообуздун абдан маанилүү бөлүгү" деп жооп берди апасы. "Алар бизге көп жакшылыктарды алып келип, дүйнөбүздү жакшыртат." "Чын элеби?" деп таң калып сурады Али. "Ооба, ушундай" деп улантты апасы. Биринчиден, дарактар биз дем алган кычкылтекти өндүрөт. Дарактар болбосо, абабыз бир топ таза болмок эмес. Дарактар сууну үнөмдөөгө жана топуракты эрозиядан сактоого жардам берет деп кошумчалады апасы. Алардын тамыры топуракты суу менен жууп кетүүсүнө жол бербей, бекем кармап турат. Ошондой эле бак-дарактар көптөгөн жаныбарларга жана курт-кумурскаларга баш калкалоочу жай жана азык болот. "Бул абдан кызыктуу го" деп Али суктанды. "Ооба, дарактар биздин табияттагы чыныгы досторубуз" деп жылмайып койду апасы. "Биз аларды коргоп, кам көрүшүбүз керек. Анткени дарактар болбосо, биздин дүйнө такыр башкача болмок." "Рахмат, апа, окуя үчүн" деди Али. "Эми мен бак-дарактар биз үчүн абдан маанилүү экенин билип алдым." Ошентип, Али дарактарды көргөн сайын бул таң калыштуу окуяны эстеп, жаратылышка берешендиги үчүн ыраазычылык билдирет.